Бала жоготту бул. Ата эне үчүн түрөнү тозок экен. Тиги баланын кырсыгы менин баламдын ажалы болду. Бирок мен ошо баладан сурадым эле да, сен кандай кагып алдың депчи. Десем, дастан өзү келип кагылып алды деген. Деп ошо ойдон 22-синде кагылды дастан. Кагып кетти тиги бала. 4 күн ажал менен алып урушуп, анан бул ажалды жеңе албай калды балам. Биз азыркы убакка чейин оор акыбалдабыз да. Кенен кесир сүйлөшө албайбыз. Эң оор учурда Садыр менин жанымда болгон жок. Мен Садырдын жанында болгон жокмун. Мен баламды алып, туугандар менен айылга кете бердим. Уруксат алып Садыр эртесине барды. Садыр барганда эле баланын туугандары, кайнатасы кагып алган баланын жөнүндө сүйлөп атабыз азыр. Айылга барып калышкан экен. Садырга барып жолугуп, Садыр мен эч доом жок деп айткан экен. Андан кийин мага боз үйгө келишти. Мындай учурда кеңешип да ала албайсың. Ызычуу жаш балага кетип атат. Биз кеңешип, бул Садырдын өзүнүн жеке чечими болду. Ар бир башта болот экен кырсык, бул баланын кырсыгы. Аны ушундай болуп калды. Күнтөр деп күрөшүп жүрүп, атамдан айрылдым, энемден айрылдым, уулумдан айрылдым. Эгерде мен күрөшпөй, мага деле баары бир деп жүрө берсем, şu atam деле балким бир 10 жыл 15 жыл жашайт деле деген үмүттөмүн. Энем деле бир 10-15 жыл жашайт беле деп. Энем жаш кетти. Атам макул 84-кө чыгып берип. Уулум кетип калды. Сыртта түрмөдө эмес, сыртта болсом ошого мотоцикл тептирбейт элем, өзүм көзөмөлгө алып турат элем деген баягы арманым көкүрөгүмдө калып калды да. Албетте бул менин жеке кызыкчылыгым үчүн болгон жок, жалпы элдин, жалпы мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн болду. Менин деле кесиптештерим, партиялаштарым айтты да. Агай ушинтип эле бара бербейли, агай жетип жок. Андай болбойт. Андай болбойт айланай. Мыйзамсыз барып ошол жерде 20 жыл отургандан көрө мыйзамдуу бар дагы керекпи канча бир күн иштеп кой. Мыйзам, эгер мыйзамды бузган киши, мыйзамды талкалаган киши, мыйзамды сакта деп башкалардан талап кылууга укук жок. Күндө аракат оюп келип аткан ата өзүнүн баласына арак ичпе деп айта албайт. Кандай дейсиз? Туп-туура. Буркуратып тамеки тартып аткан киши өзүнүн баласына тамеки тартпа, бул зыян деп айта албайт. Өзү ууру болуп аткан киши башкаларды ууру болбо деп айта албайт да, баласына андай акыл айта албайт да, дей албайт да. Адам мыйзамды бекем кармаш керек. Урматтуу туугандар, чынында ажообуздун ушул өткөргөн күндөрүн көрүп, билип, мен чындап аябай таасирлендим. Себеби канчалаган оор күндөрдү башынан өткөрдү. Анан сиздердин дагы оюңуздар маанилүү. Ушул боюнча кандай ойлойсуздар? Буга чейин президентибиз Садыр Жапаров аябай оор күндөрдүн арасында ушул түрмөдө жаткан кезинде баласынан айрылып калды, атасынан айрылып калды. Бул мындайча айтканда бир адам көтөрө алгыс жүк да, негизи. Өтө бир адам чыдагыс, мындайча айтканда бир кыйын жагдай. Элестеткиле силер дагы мисалы ушундай жагдайды өз көзүңөр менен көрүп тура турган болсоңор, мындай бир адамдын ордуна коюп көрө турган болсок, мисалы ушул ажообуздун ордуна коюп көрө турган болсок өзүбүздү. Мен мисалы мындай нерсеге чыдай алмак эмесмин да. Кээ бирлер өзүнүн жанын кыйы бериши мүмкүн да. Ажообуз ушу бүтүндөй элдин кызыкчылыгы деп, элдин камын ойлоп, ушунча нерсени башынан өткөрсө дагы ушулар кумтөрдү сатып салышты, мыйзамсыз иштер болуп жатат деп туруп, ушу тик туруп кыргыз эли үчүн ушунчалык кызмат кылып, азыркы күндө дагы мына көрүп атасыздар, жолдорду ушунчалык оңдоп атат, ушунчалык Кыргызстаныбыздын деңгээли өсүп, азыр көп эле мына Өзбекстанда суктанып атышат бизгече.
казактар суктанып атышат. Булар өзү калкы аз болгону менен ушунчалык акылдуу калк экен, мына президенти дагы акылдуу экен деп аябай сыймыктанып алар дагы суктанып аткан учуру. Мына кыргыз-тажик чек арасы буга чейин чечилген эмес эле, билесиздер. Урушуп, качан болсо уруш талаш, ошол жерде канчалаган жоокерлер өлүп кетти. Ушул аркамда турган эжекебизге жардам керек экен. Колуңуздардан келишинче жардам кылып ушул видеороликти максималдуу түрдө таратып кетиңиздер. Ушу 1,5 жылдан бери ушундай акыбалда жатат экен туугандар. Алланын ыраазычылыгы үчүн колуңуздардан келген жардамды берип кетиңиздер. Эже, бул качандан бери ушинтип башталган негизи? 2022'den beri tutum kakşap olup kurt jegендей болуп чукуп жегендей болуп какшап ооруйт эле да. Анан 2022-23 вообще болбой калдым да. Азыр эми аксап басып анан кийин 2024 төрөгөндөн кийин төрөйлөк деле баспай калдым да вообще. Нарона берона кыскасы балам деп операция жолунда жарыш демек алып келдим да. Ondan operasiya oldum 2024 Ağustos'ta. Bu yıl 1 yıl oldu da. Neni kalaysın müşün? Hem şu alıp olamışsınız. Basıp geçişim gerekmiş. Onların geleceğini. Ondan yola düşünmek öyle. Allah'ım şu şifa versin Eceke. Şifa veretip Ayağlık şifa olsun geleceğim. Бейкүнө эле жоокерлер ошол жерде каза болушту туугандар. Эми ошолорду көрүп билип туруп, кайдыгер карабастан ушул чек араны дагы чечишти. Ушул тынчылык, Кыргызстаныбызда тынчылык заман өкүм сүрсүн деп. Буга чейинки президенттерди билесиздер, өзүңүздөр дагы жакшы байкагансыздар. Эч кандай мынчалык өзгөрүү болгон эмес, жолдорду ушундай оңдолгон эмес. Мисалы мына Ошту карай турган болсоңуздар, азыр бүт жерлер жабылып, мына жолдор асфальтталып атат, дагы аябай көп иштер болуп атат да. Ушунчалык сыймыктануу менен айтамын, мына ушунчалык башынан өткөргөн Байкуш президенттин атасы каза болду. Ушунчалык атасы, баласы каза болду. Ошончо оор жүктү башынан өткөргөндөн кийин дагы эл үчүн азыр бүгүнкү күндө дагы кызмат кылып атышат. Анан акыркы маалыматтарга караганда, мына интернет тармактарында чыгып атат, көрөсүздөр. Ушул акыркы эле жылдарда мурдагы Ажооздун чачын тартыптыр дагы, анан генерал Камчыбек Ташиевдин чачын тартып чыгарышыптыр. Азыркы күндө байкасаңыздар агарып кеткен депчи. Бул дегени ушул көп ойлонгондугу, көп кайгырып ушул элдин камын ойлогондугунун себебинен да негизичи. Анан көпчүлүк эле айтып, мындай жеп атат, ана мына деп туруп сырттагы душмандар ушунчалык жаман көрсөтүүгө аракет кылып атышат, бирок биз ага эч качан көңүл бурбашыбыз керек туугандар. Эми болушунча жаңылбаган жабак, мүдүрүлбөгөн туяк болбойт дегендей, кээде президентибиз дагы ушул мыйзамды өзү ойлонуп туруп чыгарып жатат. Бирок кээ бирки мыйзамдарында, мына мисалы туугандар, бир мыйзам чыкты жакында, көрдүңүздөр. Ушул машиналар болсо токтотуп ошол экзамен алат депчи. Анан экзаменин өтө албаса правасын 2 айга жанагы тесттен өтөт дегенчи. Бирок бул боюнча мен өзүм жеке оюмду айтсам, ушул карыган карыялар бар. Анан бардыгы эле 3000 суроону билбеген адамдар бар да негизи, элестетиңиздер. Ошончо суроону жаттап чыгыш өтө кыйын белгилердичи. Эми Кыргызстан территориясындагы знактарды Кудайга шүгүр көп эле билет деп ойлоймун. Ушул мыйзамды президентибиз кайтарып алса жакшы болот эле, себеби улуу кишилер, мисалы 60га чыккан, 50ге чыккан адамдар, жанагы улуу абаларыбыз деп койсо дагы болот. Ошолор эми элестетиңиздер, салпактап жанагы Риого барып экзамен тапшырып жүрсө уят иш да. Ошол себептен президентибиз ушул маселени жакшылап бир карап, көңүл буруп койсо жакшы болот эле деген ойду айтып атам. Сиздердин дагы оюңуздар маанилүү туугандар. Анан ушунча кыйынчылыкты көргөн Ажооз элдин камын дагы да ойлой берет деп ойлоймун. Бар болуңуздар туугандар, сиздерге ушул маалыматты айтып коеюн деп чыккан учурум. Ушуга кандай дейсиздер? Мына бул тест алат, 1 сентябрдан башталат дедилер, жакында программа түзүлүп атат деди. Ушуну жөн коюп эле жана неме кылса болбойбу деп эми
болуп келген кырсык баары бир Кашкабактын ортосунда деп коет эми. Мүмкүн баратып пробаны окуган адам деле барып бир жерди сүзүп алышы мүмкүн, уктап кетиши мүмкүн же башка нерсе болушу мүмкүн. Болуп келген нерсе да. Ошол себептен ар бирибиз өзүбүзгө карап жүрө берсек жакшы болобу деген ой туугандар. Сиздер дагы бир өзүңүздөр кошумчалап комментарий калтырып кетесиздер деген ойдомун.